дыйканчылык кылам деген кишилер может таппай жүрөт мындай туурабы? Светтер бар бул жакта. Базар жок, пландар менен кылган экенсиз, бирок жумуштарга байланыштуу сатып атасыз, Суудан эч проблема жок. Негизинен кошуна жерлерде кандай дыйканчылыктар кылган адамдар бар ушул же сиз сыяктуу? Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Ысык Ата району 1 май айыл өкмөтү Ласточка деген дачанын жанынан үлүш жер сатылаптыр. Ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Аянты 1 гектар 25 сотук. Ушул Чүй областында болгон каалаган дыйканчылыкты кылсаңыздар болот. Азыр кененирээк маалыматты ушул сатуучу, жер сатуучу жер ээсинен сурайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Чакырган экенсиз, келдик мына. Чакырган себебим ошол жерди сатыкка чыгаралы деп балдарыбыз менен кеңешип. Жалпы документинде 1 гектар 25 сотук, андан кичине кенен элек, баягы документтегисин айталык. Анан муну мал сал кирип эметпесин деп тосконбуз. Тегелеген тоспуз. Тегелеген мындай сетка таблица деп коет, ошо менен тосуп штекалар коюлган. Бул жерде болсо эми суунун баш жагы мына суу. Сууга эмеден эң эле биринчи турабыз. Биринчиде сиздер суудан проблема жок, Суунун асты эле бул жер. Көргөзө кетелби? Жакыныраак бар эле. Лоток бар экен бул жакта, Лоток бул апрелден баштап бул жерде лотоктон суу ага баштайт. Катуураак сыйырыңыз тасыр. Суу неме жок, маселе жок. Проблема жок деп айтсак болот. Жердин башында эле лоток бар экен туугандар. Бул арыктар менен келетпи сизге? Бул арыктар менен астан өтөт, бул бактардын арыла. Мына жерде дабыр арык бар, ага ороттун ортосу менен өтөт. Бул арык менен дагы бул жакка карап өтөт экен. Жерге карап. Анан бул жак менен то тараптагы жагын өтөт, башка арык менен, башка арык. Ага ороттун пойланын ортосу менен дабыр центральный арыгыбыз бар, аягы менен өтөт. Микрофонго жакыныраак сыйырыңыз таксыр. Ошол. Айткан жагыңызга мен бурайын камераны. Эме бул учурга чейин эмне чыгыз элеңиз бул жакка? Бул учурга чейин мурдун беде болчу. Беде эле? Беде өсчү анан. Кийин бак тексемби деп пландап ойлоп жүргөн. Анан кайра биогумуска кызыгып кетип, бул жерде мал көп да, сарайлар көп, кык көп да. Кык көп болгондон биогумусты байкап көрөбүз, биогумусубуз да бар бул жердечи. Ушундай вороталар менен тосулган. Жерге машина кирген жер. Бул жерге машина кирген жери, бул жер адам кирген жери. Таксыр кимге сатып алууну совет бересиз? Ушул дыйканчылык кылам деген адамдар деле көп эми. Ким не эксе, кайсы адамга совет бересиз? Бул жерде чүйдө эмне өсөт? Жашылча жемиштин каалаган түрүн өстүрсө болот. Бул дыйканчылык билген, иштетем деген киши көңүлүндөгүсүн кылса болот. Мен бул жерде Павлония деген кут тарактын көчөттөрүн өстүрүп жүрдүм бул жердечи. Жанагы черенок деп коет, карамчесин өстүрүп, сатыкка чыгарып заказдар менен. Аларды саткансыз болушунча аларды эле. Сайын жок, элдер заказ берген тааныштар бар, ошолорго сатып эме кылып жүрдүм. Анан бай эме изи калсын деп баягыда тигип койгондарым да калды баягы. Павлония дарактары. Атооногон жерде түк калат дегендей. Бул жерде арыкты ойлоп жерден такай жайлата сагып турат да. Ошол деген кут тарагы Павлония деген бактын көчөтү бул. Изи калсын деп эмеге чейин. Үйгө чейин, вагонго чейин, тапчанга чейин 30 штук бар да. Бул өсүп кийинде көрүп берсин. Бул жайында жашылдан жагы өсөт бул, Бул жагыяктар чоң болуп өскөн кут тарагы деп көлдө өсүп турбайбы? Куттун Z07 деген сортусу. Көлдүн боюнда көрүп калдым эле быйыл, сол тарапта чоң жолдун боюнда. Бул кайда көрүктүү да болот. Мен коздукка тиккем да муну бияка. Бай өзүмө ийип калсын деген ой менен. Анан бул жерде турбай тиги чоң бияка. Күздө аракет кылып, былтыр жазда баштагам, күздө 16 КАМАЗ менен кык түшүрүп. Түндө биогумус бар. Биогумус бар да, сөл жан өстүрүп атабыз да. Былтыр жазында баштаган болчумун сөл жандан. Анан ошо кызыгып жакты, колдон келет экен, бул жакшы жумуш болот экен. Ал сөл жандар келишсе кичинесин калтырып да келте бересизби? Алуучу менен? Атооногон жерде түк калат, анча мынча калат да. Азыр бир байкелер 20 тоннага заказ берип атышат биогумуска, анан ала кишилер менен эметип анан калат, атооногон жерде түк калат. Анан жана кызыгып болмаса түшүндүрүп берип бүт баарын эметип берип кетебиз. Анан байкашымча бул жакта кимден ким дыйканчылык кылам десе, жашай турган жерде бар экен, Ооба, жашай турган жери баардык шарты менен бар деп айтсам болот. Баардык шарты менен деген мен баягы кийимин, тамак ашын алып келип эле жашай берет. Жанагындай кетмен көрөгөн алып келсе болду бул жерде. Жат жемесинен бери бар. Өзүмө даярдагандай нерсе да. Документтери ушу өзүмдүн намымда.
өзүм мынамда документтер жайында таза дегендей. Мына жана айтып аткан куттаракты ушинтип баягы 3 метрден аралыгы тигилген да. Аралык тигилип анан бияка чейин барат баягы. Кооздугу калсын деп. Мына бул жерден айтып аткан биогумуз бияк жагыбызда. Не кылайлы таксы биринчи үйүңүздү көргөзсөлү же биогумустарды көргөз акырында көргөзөлү. Дай биогумустарды. Үй эми аягына киргизе берели. Бул жакта биогумустар. Бул жакта азыр канча түп? 33 түп Паулония дарагы бар, 33 түп. Кооздукка. Мына могул жерде биогумустар даярдары жатат. Кооздук калбаса сатып деле жибере берет. Өзү билет. Сатып жибере бербейм, мал ээси өзү билет да. Аны мына кооздукка деп атат. Бул жерде болсо былтыр жазында баштаган болчумун мунучу. Муну биогумусту чөl жанда алып келип баштап, 6 яшик алып келип баштагам. Ушул жерден 143 яшик сөлжан алдым. Мана могу бияк жакка калдык да жүзүндө. Жаздан баштап 143 чейин көбөйттү мына мондай. Ушул жерден 143 яшик алдыңызбы ушул жерден? Ушул жерден алдым. Эми азыр дагы эле бар экен, көрдүңүздөрбү? Мына сөлжанда дагы эле жүрөт. Ал жакта вообще быжырайт, көп ал жакта. Тияка эми 143 яшик деген соң 1,5 тоннага жакын салынды да. Бул жерде 16 КАМАЗ 40ка салынды да аягычы. 16 КАМАЗ 40 бул жер. 1 КАМАЗ эле 40 болчу. Ушуга эле көбөйттү. Ошол канча яшик дедиңиз ал жакты? 143 яшик салдым бул жерге. Канча чыгарып берет ошол? Ошондо эми 6 яшикти 143ка чейин көбөйттүм да. Жок, канча жер семирткич чыгарып бере алат? Эми ошо 16 КАМАЗ рейс түштү 40чы. Күзүндө баштаганда, сентябрь айында баштаганда эми болчу, бийиктиги. 2,20 момдой болчу. Бийик болчу да. Азыр жеп отуруп, мына бул жатты уже. Азыр бул да азыр күн салкын да астында иштеп атышат. Эртең жылыган сайын бетине чыгат. Эртең жылыган сайын үстүнө чыгып өзүнүн жаккан температурасында иштей баштайт. Муну тоорасы 4 метр, бийиктиги 2,20 болчу. Азыр 1,5га түшүп калыптырбы? 1,5 бул. Ушундай болуп калды. Ушундайга түшүп калды. Бул туурасы 4 метр, биягы узуну 25 метр болчу. Бийиктиги 2 метрдан. Биякта эми көп да, мал элдер бар, сарайлар көп да. Эгер дыйканчылык кылам деген адам болсо, бир аз калат экен, биогумустан деле эмелер, Биогумустан деле битке калтырабыз бул жерде. Калифорнийский сөлжандан, сөлжандан деле үйрөтүп түшүндүрүп берип кетебиз. Ал жакта малин эккем дедиңизби мурдараак, өйдө тарабында жердин? Былтыр жазында малин эккенбиз тияка. 40 сотугуна жана айтып аткан ортодон арык кетет да бул жерден. Ошону аркы бетине 40 сотуктай болчу жагана. 2900 да, эми 3000га жакын малин эгилген. Мен өзүм көз сумушта иштегенге байланыштуу жайын сатып атасыз азыр. Келе албай калып, убагында сугара албай калып дегендейчи. Негизинен могу Кореянан, Турциянан деле кээ бир туугандар сурайт да ушундай жерлердичи. Москвада иштеп жүргөндөр сурайт, ушундай жер тарт дегендер бар болчу. Кудай буйрса, тартып көргөзөлү, может алып калыш ыктымал бар. Ушул жерде эле баасын айтып коелу, канча деп атасыз? Башында эле айтып коелу, алар деле эме кылбай. Баасын 15 000. 15 000. Сүйлөшөбүз. 15 000 сүйлөшөбүз. Аны сүйлөшөбүз дагы. Бияк жагына 1 гектар 25 сотук жер, мына туугандар. Мен басып эле байкап турам. Жумшак. Жакшы жерде көрүнөт, бирок өзүм өтө деле чоң дыйкан эмесмин. Бирок дыйкандын баласымын да, мага негедир жер жакшыдай көрүндү. Анан өзүңүздөр деле келип байкасаңыздар болот. Бул жакта малин болгон буга чейин, мурда? Буга чейин былтыр бизде тиги барам ба жайында. Өзүм сугара албай калдым. Колуңуз бошобой кара албай калган, жакшы. Дегенде бошобой калып келсең, убагында келе албай каласың. Судан жагынан бери тозулган да эмес. Тегерентте тосулган мал кирбесин деп. Мал кирбейт. Мал кирбейт. Эч ким менен урушуп талашпайсыз. Бул жакта дачан адамдар деле жакшы дедиңиз, бачана? Дачада бир 40 үй бар да. Кичинекей чакан дача. Анан бир 15 түтүн такай жашайт. Алар менен катышып бир тууган болуп турабыз, аябай жакшы адамдар. Баягы Кыргызстан ар кайсы бурчунан келип чогулган адамдар бар. Бирок тынч, спокойный. Бири-бирине колдон келсе жардам берген, акыл насаатын айткан. Айтсаң айткан, уккан. Жакшы эл да. Аябай жакшы эл бул жер. Азыр жана мен ойлодум эле, тамак даярдап кетем, итиме күн сайын келип берип турушат десеңиз, уже таң калдым да. Бир жумада бир келем да, тамакты бир казан бышырып даярдап чакага куюп кетем. 3 ит бар, иттерге тамакты кошунан баласы келип эле карап берип коет. Негизинен кошуна жерлерде кандай дыйканчылыктар кылган адамдар бар ушул же, сиз сыяктуу? Эми мына мен ылдый жагыман жаңы баштап атышат, жана клубниканын бир жакшы сорту бар, чыгып атыптыр. Ошону бир орус туугандар келип теплица курабыз, чоң клубника өстүрөбүз.
Давай план кылып атышат. Бияка клубника өстүрүп аябай жакшы болот да. Кыскасы негизги суу проблемасы жок. Суудан эч проблема жок. Дыйканчылык үчүн негизи ошол суу проблема го. Анан бир жерден могу чукулба теплица бак эмелер көчөттөрдү насос менен шланг менен сугарам чедечи. Душка эмелерге насосто эле колдоном. Чоң нерселер болгондон кийин бул обычно эле малдыңкыга. Бул аттын кыгын даярдап койдум. Бул сөөлжандарга бул арка. Катуураак микрофонго. Бул аттын кыгы. Бул сөөлжандарды чыгарганда колдоном да, бул биогумустун бөлгөндө сөөлжандычы. Ушул кыкты ящикке салып суулап алып, мусуну колдонуп тиги сөөлжандан чыгарып анан биогумустун элейбиз да. Ошого заготовкасы булчу. Анан бир жерде да эмелер бар ба? Бактар бар экен бул жакта. Черешня, персик. Бул жерде 3 түп персиги бар, анан калгандары 3 абрикос, калганы 3төн да ар бир сорт алма. О 3 сорт. Бир сорт алма. Ар жагы крипса, анан эмне деп коет? Ранет эмне деп сорттор көптүр, кайсысын чыгып атпайбы? Превосход деп бар, 3төн эксперимент кылып келиптик экен буларды. Негизинен байкашымча жай айларында бул жакта көп ысык деле эмес, көп салкын деле эмес, орто жер окшойт, таксыры. Анан желдүү шамалдап турат да, желдүү жер да. Желдүү жер, желдеп турат. Алма деле боло берет, черешнялар деле баары эле боло берет экен, кыскасы. Өтө салкын деле эмес, өтө суук деле эмес. Ысык деле эмес, Элдерде черешнялар бар. Жакшы. Так. Мынакей туугандар, бул жерде канча түп дедиңиз бул жерде бактарды? 24. 24 түп түрдүү бактар бар экен. Мындайынан. Ортосуна мынтип аралап тергенге ыңгайлуу кылып, эки катар кылып отургузуптур. Эми муну атайын планды ушундай кылгам, кичине эмелек кылыпчы. Кийин көлөкөсүндө эме кылалы деп. Мында биогумус чытап, чоңойот да бактар. Анан баягы жайын ысыгында сөөлжандын биогумустарын карап, көлөкөлөп отуруп алып рахаттансаң жакшы да. Зонтик истебейчи. Базар жок пландар менен кылган экенсиз, бирок жумуштарга байланыштуу сатып атасыз, Жумушка байланыштуу анан баягы. Анда эмесе бул жагын көргүзөлү эле, таксыр, Жок, бягын көрөлүк. Бул жана павлония өстүрүп жүргөндөгү балагандарым да. Муну жасында өстүрүп эметем да, анан март, апрелде чыгар ачам да базараң өстүрчүмүн кайра ичинечи. Жана узун базараңдардычы. Бул жагычы, бул жагы деле. Бул деле ошо мындай эле пленкасы бар. Алган киши, эгер алган киши сураса, анын пленкасын деле берем. Ушунун пленкасы даяр бул. Жерге казыктары кагылып мындай. Шамал көтөрүп кетпейт да булардычы. Арматура экен, булар, Арматура эметилген. Мунун ичинде баягы 3 линия базараң айдалган эмеси көрүнүп турбайбы? Ana. Бул жагыңыз. Бул жагы деле ошол бул. Баягы анча-мынча жыгачташым суу болбосун деп ичине кийирип койгон бул. Эменин ичинде азыр бош эле турат бул. Кирип көрсөңөр болот. Азыр деле жылуу го мынча. Ташкент дейчи, Ташкент. Ташкент. Мына суулар тоңго эле турат эменин ичинде. Кичине суулар. Бул жакты утеплять этип, кышында деле бир нерсе кылса болот эгер өзүнүн фантазиясы болсо, таксыр. Ооба. Кышында деле бир нерсе өстүрсөңүз болот, Ооба, өстүрсө болот. Ким кызыксачы, жасайм десе даяр. Мо иранский эме пленка атайын теплицанын пленкасы мындай чирккечи пленка эмес да. Күндө кичине эле күн тийсе көбөйтүп берет. Негизи дыйканчылык кылам деген адам дагы чоңойтса керек бул жактычы, мындай теплицаны. Тамак пиширган эме, бир жерде жанагы эме деп коебузбу? Орусча погреб деп коебузбу? Подвал, погреб. Жашылча жемиштерибизден бирдеме варенье же салаттар жасап буякта сактайбыз. Тереңдиги канча метр? 1,5-2дей көрүнөтпү? 1,70, анан тиягы 3. 1,70 метр экен бул жагы. Блок менен тегеренте тосулуп тур бул жагы. Песка булак менен чемет үстү бетондолгон. Салкын жакшы болот, жайында деле. Жайын укмуш салкын болот. Так. Андан ары үстүнө бир нерсе куруш керек экен бул жака. Эменин ичинде турган жыгач таштар ушуга деп аяктап койгом да. О, микрофонго жакыныраак сүйлөгөнгө аракет кылыңыз, таксыр. Ошо үстүнө боо теплица ичинде турган жыгач таштар ушунун үстүнө аякталган болчу анан мында. Жалгыз убакыт болуп эле. Бул жер болсо летний душ. Жайында жуунам десе душ. 2 бөлмөлүү. Анан 2 бөлмөсү бар. Ар жагына жуунат, бер жагына чечилмеси бар. Бул жагыңыз айнектен болгон теплицабы? Айнектен болгон теплица бул. Мында жаба павлония өстүрүп жүргөн кезде буга да ичте тизчи мында полкалар бар. Азыр баа жеген салаттын эмелери. Анан бул полкаларга коюп алам. Баа февраль марттарда эртерээк өстүрүп
чыгарганда колдонуп жүргөн нерселерим. Бул эми мынча да жүргөн. Негизинен тынч жер экен да. Мен өзүм деле кечээ күнү карантинде элдер үйдө жата берип фантазиясы күчөйдү го, таксыр. Билесизби? Ошондо мен да эме кылам дегем да. Теплица жасайын дегем да. Азыр теплицаны узунунан эмес бул жака карап, о чыгыштан батышка карай мындайдан узунунан кылса күн жакшы тиет экен, бирок а. Ошондо. Мен биремем, мен юк север кылып эметем да, өзүм ушундай манерам ушундай да. Түндүк түштүк кылам да. Неге? Чүкө сен тягынан келип тийсин. Жо, мен анан айтайын деген келип биягына да тийсин депчи. Айтайын дегеним кенен тынч жер экен, негизи теплица кылсаңызчы, эч ким мешайт бербейт, ызычуу эмес, Андан ары адам жашаган эмени көрөлү, үйдө, ал жакта. Көрөлү. Так. Свет кирген, мунун артында светтер бар. Светтер бар бул жакта. Бу жака душка насос менен суу куюлат. Душка насос менен суу куюлат экен. Биякта балдыраңдарды деле насос менен суугарабыз. Так, бул үйүңүздүн алдында шагал таш өлүптүр, Балон бул гүлгөргө же бул деле Павловня. Павловняга. Павловня байышты кийин көлөкөсү болуп турсун, кооздугу болуп турсун депчи. Бул жерге жайында келип таптапса таксыр, жайында. Жакшы болмок экен. Жайында. Мейли, азыр деле может келип каларбыз. Жайында буларда гүл өсүп турат, Павловня өсүп турат. Могу жерде эмеден өстүргөн бактарым бар. Данектен өстүргөн. Өрүк. Бул бактарчы, сливаларда кичинекей. Сливалар. Данегинен өстүргөн. Баарын. Баарын 1 2 3 4. Бул жагы Ласточка дачасы. Ласточка дачасы бияга. Кыскасы кошуналар. Бул жерден чыгып эле, көп эле турат. Айыл менен катташып, жерде таза суу чыгат, артизан суу бар. Ичкен суу. 110 метрден суу чыгат бу жерде. 110 метрден скважина, Скважина бар. Так, анан ары. Бул жакты көргөзүңүз эми. Жери болсо, мына биягыбыз тапча, жайында биякта жатабыз. Чайды биякка ичкен, чай ичкен жерлерибиз. Стулдар сонун. Үйдүн ичин көрөлүк. Ичини көрөлүк, Так. Мынакей. Ичин көрөлүк. Бул жакта дыйканчылыкты бүтүрүп салып жаткан жер экен бул жагы. Алам деген дыйкан келсе, мына жаттык эмесинен бери бар, шкафтары, дивандары, телевизор, холодильник. Газынан бери бар да. Газынан бери бар. Свет коюлган. Фанера экен. Бул вагон дедиңиз, жыгачпы бул? Бул орустардын вагону да. Лыжный вагон деп коет. Туурасы 3 метр, ширинасы. Узуну 7 метр. Эмне материал болсо салкын, короче. Салкын, муну ичеме жанагы эме да. Пенопласт менен эметилген. Пенопласт. Тышкы тарабы жыгачпы, же эмне кандай? Сырттары эметилген. Бул заводской вагон да. Свет эме жайында бүт. Бул жагычы? Бул эми дыйканчылык кылган кишиге эме керек да. Склад. Склад керек, анан бул күнчү. Шамал батыштан келет да. Вагонду жашаган жерибизде шамал урбасын деп артын склад кылганбыз. Артын склад кылып, бу жерде баягы инструменттер, керектүү кур шаймандар, инструменттер. Бияк склад. Бияга деле вагондун размери да. Бул жакта көл көрүнбөйт, бирок кайык бар экен. Көл биягыбызда бар. Жол жерде көл. Кайык калат. Суу сактагыч бар. Мен мурун балык болчу, балык кармачымын, балыкчылык эмем бар да. Рыбак деп коет орустар, анан рыбалкага эметкен жайым бар. Кайык. Жакшы. Кысасы мунун баары калат, оокаттын баары калат. Бу жерде керектүү кебирлерин аласыз. Керектүүлөрүн алам, стиральный машинасы калат, стиральный машина турбайбы. Өзүм керектүүлөрдү алам. Мунун ичинде баягы, конечно, сварка эмелерин алып кетем да. Калат. Так. Эмне өз калды, таксыр? Бу жерде насосу бар, насосун да тыштап кетем. Насосу тыштап кетесиз. Көп эле керектүү нерселерди тыштап кетесизби? Летний душка, бу эмелерди, эчтене гүлдөрдү шланг менен сугарабыз. Суу жыгып анан эме кылгычы. Шлангыга суу кайсыл жактан? Каналданбы же скважина барбы? Бу жерден Апрелден баштап суу агып атат да бу жерденчи. Арыктан. Бул арыктан постоянно суу агып турат мындачы. Бул арыктанчы дайыма суу агат да. Тиги болсо лоток ала кишини агызат, уйда агызат. Ушунда бир көрүп коелу, жанатан бери жакындайбыз, эч барбайбыз. Бияктан мал түшүп кетсе агып кетет. Уйлар көп агат бу жерде. Койлор жерин топтой агызат. Тамаша эмес. Бул жак туалет сиздики. Туалет биздики. Бияк бага тиешелүү жерде. Каналга чейин сиздики, короче, бул жер, Каналга чейин меники. Суда да теректер бар экен. Ягыбыз көп. Кыскасы караган адам болсо, бул жерге теректерди эгип, кыскасы жашылык кылып, суудан проблема жок. Жакшы кылып койсо болот экен, сиз. Ой, дыйканчылык кылып калам деген кишилер может таппай жүрөт да мындай турабы.
Менен негизи сурагандар бар, негизи дыйканчылыкка жер тартчы депчи. Жашаганга да жер бар экен туугандар. Кааласаңыздар кышка деле өзүңүздөргө условия алып алсаңыздар болот. Мен бир кыш келип кетип эле жаткам бул жерде. Келип кетип эле. Свет бар экен негизи, проблема эмес. Баасыны $15,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Эмне маалымат калды таксыр бизде? Баарын эле бердик окшойт да, негизи. Болушунча эле бердик окшойт. Башка эмне? Үй салганга болбойт бул жерге. Жалаң ушундай дыйканчылык, мал чарбачылыкка госрегистрге барып кеңештим бир. Сарай салайын депчи. Категорияны өзгөртөлү десем, жеңил конструкция менен сарай сала бериңиз деп айтышты. Руксат депчи. Жеңил конструкция сарай сала бериңиз. Руксат. Ишин жылы улап коебуз дейт. Анткени бир ой пайда болгондо, идея пайда болгон бир 20-30 уй кармайлык, кыгын биогумуска колдонолук, сүтүн саталык депчи. Анткени мал болсо да жакшы экен да, кык болсо коронгон баягы биогумуска сөөлжанга кык керек. Ошо баягы там салганда салса болот, жеңил конструкция менен салса болот, сарай салса болот. Ушуну саатына. Анан биогумус сасыбайт экен, жакшы экен. Биогумус сасыбайт, бул тиги обработка болду да тиги сөөлжан жеп. Биогумус сасыбайт. Биогумус менен бизнес кылсачы. Тегерек четте сарайларда толтура, мага эме көп. Ташып келиш керек танчы. Ташып келиш. Кысасы дыйканчылыкка көңүл буруп карай турган адам керек экен бул жака. Биогумусуң болсо, бияка тиккен нерсең өсөт да. Кечеде бир көчөтүм өрүгүм абрикосум эметип кетип, августта ооруп чирип кетипчи. Жаш көчөттөн август айы болчу. 1,5 лопатка. Ошондо болжол менен канча эле? 2,5-3 килограммдай биогумус салдым түбүнө. Ошону өсүп, кайра жанданып, сабагынан жаңы чыгып. Ноябрда гүлдөбөдү ошо абрикосчу. Кетип көчөт. Биогумустун пайдасы ал, э? Пайдасы. Өлгөндө тирилтти да. Мына ушундай туугандар. Негизги маалыматтарды бердик. Мен өзүмө негедир ушундай тынч жерлер жагып калыптыр да. 4 жыл Москвада жүрүп, анан бир эме камтыйга кетейин. Тежен тиги лоток эңкейип агат да, шалкырапчы. Түн ичинде водопадтын жанында жатканды көрөсүң да. Үнү чыгат. Кадимгидей эсе аласың. Артыкчылыктары көп. Салкын гана деп коеюн. Салкын. Ушундай тоо көрүнүп турат туугандар. Сонун жер экен да. Жолдун аркы бетинде көлмө бар, водохранилище бар. Билдер балык кармайт. Мен 4 жыл миграцияда жүрүп сагынып калыптын ушундай жерлерде сөз баштасам таксыр сөзүмдү бөлүп койду. Негизи сагынгандар болот ушундай мына аттар жайылып жүрөт. Алай бирок кире албайт, тегерентте тосулган. Мал кирбейт. Анда эмесе сиздер менен коштошом туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Мейлиңиз таксыр, чоң рахмат сизге дагы. Макул, рахмат. Ийгилик сиздерге дагы.